Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, соңку мезгилдерде өзүңүздөргө маалым болгондой, мен макул эмесмин деген кыймыл жаралган. Бул кыймыл президенттик шайлоо бүтөөрү менен жаралган. Ошондо жар салганбыз. Эмнеге макул эмеспиз биз? Негизинен коюлган маселелер бүтүндөй жалпы кыргыз журтчулугунун, жарандарынын көкрөгүнө көк таштай тийген, көптөн бери чечилбей келген маселелер болгон. Анын биринчи кезектеги маселеси ушул шайлоо айдан ачык көрсөтүп койду. Биздин 100 миңдеген жарандар өзлөрүнүн жарандык укугун, шайлоого болгон укугун тебелеткендиги. Бул абдан катуу өкүнүчтүү болду. Өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Фейсбуктан дагы, интернеттен дагы бардык жерден таралып атты. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон биздин жаратылышыбыз, анын ичинде кылымдарды карытып келаткан, ичен тарыхка күбө болгон, кыргыздын келечектеги урпактарынын энчиси болгон биздин мөңгүлөрүбүз. Мына ушул мөңгүнү дагы жардырып, ал ансыз деле жок болуп кетет экен деген азаматтарды уламдан улам сүйлөтүп, биздин жаратылышка болгон наадандыкты көрсөтүп, бул мамилеге дагы биз макул эместигибизди баса белгилегибиз келет. Ичен азаматтарыбыз кайдыгер болбой өз пикирин билгизип койгондугу үчүн, же болбосо расмий бийлик менен макул болбогондугу үчүн ар кандай шылтоолор менен куугунтукталып, алды абакта жатат, арты уламдан улам тергөөнүн аркасында жүрүп аткандан сурак берип туруп аткандарына биз макул эмеспиз. Кыргызда улуу макал бар. Баш кесмек бар да тил кесмек жок деген. Ырчы менен элчиге өлүм жок деген. Мына ошол сөз эркиндигине дагы жасалган өтө одоно мамиле соңку кездерде сөзсүз түрдө биздин жарандарды тынчсыздандырып келет. Биз андай басмырлоолорго, миллиондогон үстөк коюп үстүнө айып пул салганга, чөнтөктөгү сотторуна буйртма берип, каалаган кишилерин соттотуруп, каалагандарын абакка ыргытып, каалагандарын Кыргызстандан качып кетүүгө мажбур кылган саясатына да макул эмеспиз. Биз Кыргызстанда бир топ инсандар өздөрүнүн каалаганын жасашып, кыргыз конституциясын, кыргыз каада салттарын, мыйзамдарын көзгө илбей билгендерин жасагандарына макул эмеспиз. Биз конституциялык, мыйзамдык жол менен ушул макул эмесмин, бизге терс болуп аткан көрүнүштөрдү токтотуп, аны туура жолго салуунун жолу. Эгерде биз 300 миң кол топтой ала турган болсок, конституцияны баш мыйзам деген, аны өзгөртүүгө биздин укугубуз бар. Ал биздин жарандык, адамдык, атуулдук биздин укугубуз. 10 миңден ашык кол жыйнай турган болсок, мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө укугубуз бар. Бул конституцияда жазылган. Түшүнөбүз, конституцияда жазылган экен деп чуркап барып эле ушуну кабыл ала койбойт. Аны да билип турабыз. Бирок эгерде 300 миң киши кол топтогондон кийин ошол кишилердин үнү менен, алардын пикири менен эсептешпей койгон бийлик болсо, андай бийликтин биздин элге кереги жок деп ачык айтканга толук мүмкүнчүлүк жаралат. Сиздер өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды билдиришиңиздер керек. Урматтуу кыргызстандыктар, келиңиздер, кайдыгерликтин түбү жакшылыкка алып кетпейт. Мамлекетибиз жок болуп баратат. Мамлекеттеги мыйзамдуулук жок болуп баратат. Мыйзамдуулук эмес, паспортубуздагы кыргыз деген жаран жок болуп баратат. Кыргыз деген улут жок болуп баратат. Кыргыздын каада салты жок болуп баратат. Мына ушул жок болуп бараткан нерселердин баарын токтотуп калуу үчүн сиздердин колдооңуздар керек. Сиздердин добушуңуздар керек. Сиздердин койгон колуңуздар керек. Биз ушул коюлган колдорду баарын жыйнап келип, бийликтин алдына койгон милдетин мойнуңузга алабыз. Мен жарандар менен жолукканда, жердештер менен жолукканда айттым. Сиздер топ бериңиздер, калганын мага коюңуздар. Мыйзамдын, конституциянын талаасында сиздердин үнүңүздөрдү жеткирүүнүн ыкмаларын биз жакшы билебиз. Кудай буйрса, көп түкүрсө көл болот дейт. Биз мамлекети бар, биз каада салты бар, биз өз эрки бар, биз өз мекенибизди сүйгөн жаран катарында келиңиздер. Баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, мына ушул болуп аткан башаламандыктарды чогуу токтотолу, кайдыгер болбойлу. Сиздер кол топтоого, кол жыйноого мүмкүн болушунча активдүү катышып, өз позицияңыздарды билдиресиздер деген терең ишенимдебиз.
келечектеги урпактардын алдында дагы жүзүбүз жарык болушун каалайбыз. Мына ушул жаркын келечек үчүн болгон күрөштө жараткан өзү бизге жар болсун. Кантип күчкө ээ болот бул? Биздер үчүн ушул макул эмес деп атам. Мен биздин азаматтардын добушун эсептебей койгонго макул эмесмин. Мен биздин азаматтардын, биздин жигит кыздардын адамдык укугун тебелегенге макул эмесмин. Мен биздин элди алдап бийликтин куралышына макул эмесмин. Мен рахмат. Мен күн сайын сырттан 200 болгон жүктүн келишине макул эмесмин. Мен жаш балдардын атасынын мээри менен тойбой, энесинин эркелеткенин көрбөй, өсүп аткан мен жаш ымыркайлардын апенесиз калганына макул эмесмин. Мен могул жакта көзүмдөрдүн жашын сыздап